Үстүбүздөгү жылдын 1 майынан тарта калк үчүн электр энергиясына болгон тариф 700 киловаттка чейин 77 тыйындан 1 сомго чейин жогорулайт. Ошондо абоненттер 1500 киловаттка чейин 1 сомдон төлөсө, 1500 киловаттан өйдө 2 сом 16 тыйындан төлөнө баштайт. Калктын төлөм эсептери канчага өзгөрөт? Шаар тургундары, эгерде азыр айына 700 киловатт саатка чейин керектөөдө 539 сом төлөнсө, кийинчерээк 700 сом төлөнөт. Бул айына 161 сомго көп. Эгерде азыр айына 1000 киловатт саатка чейин керектөөдө 1187 сом төлөнсө, кийинчерээк 1000 сом төлөнөт. Бул айына 187 сомго аз. Эгер азыр айына 1500 киловатт саатка чейин керектөөдө 2267 сом төлөнсө, кийинчерээк 1500 сом төлөнөт. Бул айына 767 сомго аз. Бийик тоолуу райондордун тургундары, эгерде азыр айына 700 киловатт саатка чейин керектөөдө 539 сом төлөнсө, кийинчерээк 700 сом төлөө. Бул айына 161 сомго көп. Эгер азыр айына 1000 киловатт саатка чейин керектөөдө 770 сом төлөнсө, кийинчерээк 1000 сом төлөнөт. Бул айына 230 сомго көп. Эгер азыр айына 1500 киловатт саатка чейин керектөөдө 1155 сом төлөнсө, кийинчерээк 1500 сом төлөнөт. Бул айына 345 сомго көп. Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин айтыстары Каракол шаарынын тургундары менен өткөргөн жолугушууда тарифтердин өзгөрүшү боюнча маалымат беришти. Электр энергиясын пайдалануучулар арасында суроолор менен кошо сунуштар дагы айтылды. Катышуучулар арасында 1,5 миң киловатт жогорураак дегендери дагы болду. Ысык Көл областында биз кече күнү баштадык, Балкчыда болдук, Чолпонтада болдук. Бүгүн Каракол шаарындабыз, андан тышкары Түпкө барабыз, Ак Суу, андан кийин Баканбаев айыл өкмөтүнө барабыз. Элдер принципи түшүнүү менен кабыл алып атат. Анткени көтөрүлүшү биякта 23 тыйын экен. Андан тышкары лимиттин көтөрүү негизинде кичине экономия дагы болот экен да. Ошол эле убакытта элдердин сунуштары келип атат, что 1,5 миң бул кичине көбүрөөк болуп атат. Анткени 1,5 миң болсо, элдер мурун экономия кылган элдер уже экономия кылбай эле уже толук жагып баштайт деген дагы сунуштар болуп атат да. Ошол 1,5 миңди дагы бир сере карап чыккыла деп сунуштар түшүп атат. Үй бүлөгө көмөк багыты боюнча мамлекеттик жөлөк пул алган аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн тариф айына 1,5 миң киловаттка чейин 50 тыйын боюнча калтырылган. Аз камсыз үй бүлөлөр ошол 50 тыйын боюнча калып атат деп айтылды. Эми бул дагы мамлекет тарабынан болгон бир жакшы жардам, жакшы көрсөткүч. Эми 1 сом мен ойлойм, эми баягы салыштырмалуу айта кетсек, миңдеп 300-400дөн деле интернетке, телефонго салабыз, а бул күнүмдүк керектелүү үчүн нерсе да, электр энергиясы бул. Сөзсүз түрдө дайыма пайдаланып жүргөн нерсени мамлекет ошо электр энергиясына ошо муктаж болуп атат, ошол себептен балким көтөрүлүп атат деп мен ойлойм. Учурда долбоорун алкаганда коомдук талкуулар жүрүп, элдин пикири эске алынууда. 15 мартка чейин өлкө боюнча бул сыяктуу жолугушуулар улантылмакчы. Салтанат Керимкулкызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.